Саламатсыздар, кутмандуу күнүңүздөр менен эфирде учур маселеси көрсөтүүсүнүн дайымкы программасы. Өзүңүздөргө маалым, учур маселеси ушул маал ушул сааттарда экинчи, үчүнчү күндөрү шейшемби, шаршемби, анан жума күндөрү Бишкек студиясынан эфирге чыгары маалым. Бүгүн ушул шаршемби күнкү, жума күнкү эфирибиз сиздердин назарыңыздарда. Бул эфирибиз дагы дайымкыдай эле түз эфирде. Эгерде биз азыр сөз кыла турган маселелердин тегеритесинде суроолор пайда болуп калса, сунуштар, кээ бир өзүңүздөрдүн байкооңуздарды айткыңыздар келсе, анда экраныңыздарда жанып турган 67 11 41 телефонуна чалып, биздин студиябыздын меймандарынан дароо ушул жерден жооп алышка же сунуштарыңыздар болсо пикирин угууга мүмкүнчүлүгүңүздөр бар. Ушундай эле мүмкүнчүлүк Эл FM радиосунун угуучуларына дагы тиешелүү, анткени алар түз кошулуу менен бүгүнкү биздин студиябыздагы маекке ортоктош болуп жатышат. Биз бүгүнкү учур маселесиндеги маегибизди учурдун олуттуу маселелеринин бири болгон жарандарыбыздын, республикабыздын ар бир адамынын Конституция тарабынан кепилденген укуктарынын бекер дарыланууга, бекер медициналык жардам алууга укуктарынын канчалык деңгээлде тигил же бул тарапта сакталып жаткандыгы. Буга ушул укуктарын коргоодо биздин мамлекетибиз, өлкөбүз канчалык деңгээлде көмөк көрсөтүп же даремети бар экендиги жөнүндө сөз кылганы турабыз. Студиябызда мейман болуп Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин медициналык жардамдарды уюштуруу жана дары-дармек саясаты башкармалыгынын баш кадиси Нургүл Ибраева, ошондой эле улуттук энени жана балдарды коргоо улуттук борборунун лабораториясынын башчысы Замира Абдикеевалар олтурушат. Сиздерден түшкөн суроолорго жооп беришке даяр. Биз бул теманы ушундай коюп, маек баштап атканыбыздын жөнү бар. Муну сиздер деле туура түшүнүп атат болушуңуздар керек. Анткени медициналык жардам же болбосо жардам алуу деген өзүнүн ден соолугу жөнүндө кам көрүп, дарылануу деген сөзсүз ар түрдүү анализдерди тапшырып, анан туура талдоосун угуп, анан ооруга туура аныктама алуу. Мына ушундай учурда деги эле көпчүлүк жарандар, экөөнүн бирөө болбосо, баары болбосо да экөөнүн бирөө болбосо да көпчүлүк жарандар өздөрүнүн ушул жанагы анализдерин жеке менчик лабораторияларга алып барып, ошол жерден талдоону алып, анан аныктамасын чыгарууга аргасыз. Муну эч ким жашырып тана албайт болуш керек. Анан кийин бул эмне үчүн ушул кырдаал ушундай, ушунун тегеритесинде бүгүн сөз кылганы олтурабыз сиздер менен. Сөздүн башынан баштасак, биздин республикада ушул күндө канча мамлекеттик лабораториялар бар, алар эмнелерге жөндөмдүү, канча жеке менчик лабораториялар бар, алар мамлекеттик лабораториялардан эмнелер менен артыкчылык кылышат? Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. Азыркы күндө биздин республика боюнча 400гө жакын мамлекеттик лабораториялар бар. Ал лабораториялар ичинен бөлүнөт. Ал атайын клиникалык лаборатория болуп бөлүнөт, жана санэпидстанциянын лабораториясы өзүнчө бөлүнөт. Анан өтө коркунуч оорулардын лабораториясы өзүнчө бар. Ошентип бөлүнүп 400гө жакын мамлекеттик лаборатория бар. Анан азыркы учурда ушул 60тан ашык жеке менчик лаборатория дагы бар. Бул баарына эле белгилүү болуш керек аттары менен. Анан мен бул жерде айткым келет, биздин Кыргызстандын жарандары ушул лабораториялык изилдөөлөрдү биздин мамлекеттик кепилдик программанын негизинде анализдерди жеңилдетүү түрүндө жана бекер түрүндө алганга укугу бар. Анан сиз сураган жанагы жеке менчик лабораторияга барып тапшырган жарандар боюнча айткым келет, ушул мамлекеттик лабораторияларда жазалбаган анализдерди, өтө татаал анализдерди ушул күндө ушул биздин жеке менчик лабораториялар жаза берет. Анан
эми булар жеке менчик лаборатория болгондон кийин эми булардын өзлөрүнүн баасы, өзлөрүнүн мындай сатып алынган реактив ошолордун негизинде мындай жогору бааны түзөт. Калган анализдер, жана биохимиялык анализдер, клиникалык анализдер ар бир мамлекеттик лабораторияда жасалат. Эмне үчүн ошол көп поликлиникаларда айтмакчы, сиздердин жанагы улуттук борбордогу лаборатория, жанагы жеке менчик лабораториялардагы анализдерди, талдоолорду жазуунун кайсынысына мүмкүнчүлүгү бар, кайсынысына мүмкүнчүлүгү жок. Эмне үчүн жок? Өтө кымбат реактивдер эметкен анализдерге мүмкүнчүлүгүбүз жок. Эмне үчүн дегенде каржылоо аз. Тендерге коебуз, тендерден именно жалпы анализ, жалпы кан анализине, жалпы заара, жалпы заң дегендерди толукча аны жасап беребиз. Бул жаткандарга да, келгендерге де, 5 жашка чейиндерге бесплатно. Калгандары, если жаткандар болсо дагы төлөбөйт, 5тен баштагандарга төлөшөт. И то программа госгарантия деген бар, ошону менен төлөшөт. Эмне үчүн жаңы бул программа болду 20-30 деген, ошону менен до этого еще ден соолук деген программа менен жаңыдан 7 областтык, анан перинатальный центр Ош, перинатальный центр Бишкек биз эме алдык жаңыдан жабдууларды. Эми Кудай буюрса, ушул жылдан баштап ошо жабдуулар менен ушул кымбат баалуу анализдерди, изилдөөлөрдү жасай баштайбыз, Кудай буюрса. Бирок ошого да каражат керек. Ошо каражат жакшы каралса, бул тендерден өтүп, баарын эметсек, жасай баштайбыз. Могу гепатит С деп едиңизби до башынан баштап, ошону аракет кылабыз жасаганга. Гепатит С-ны азырынча жасай албайсыздар да? Пока жасай албайбыз. Республикада ушул сыяктуу татаал анализдерди кайсы лабораторияларда, 400 лабораторияны айттыңыз. Эгерде улуттук борбордун лабораториясы жасай албаса, анда 400 лабораториянын жок дегенде анда телефон чалып бар экен, ошол суроону кабыл алып коелду, анан кийин сөздү андан ары уланталы. Саламатсызбы? Сиз Түз эфирдесиз. Куш келипсиз бизге. Биз Арашан айылынан чалып атабыз. Анан кийин биздин деген келиндер деген ошол жерде иштешет. Анан кийин саламатсыздарбы? Саламатчылык айтып бериң. Анан биздин айылдагы деген Араш айылында жашайбыз, село Стрельниковада. Анан ошол жерде деген общественность мочи, бак пассиви, чувствительность к антибиотикам, кровь на ИФА, краснухи, HPS антиген, гепатит Б, С, РВ, общественность кровь деп ошонун баарын жазып атышат. Анан кийин экспресс плюска тапшыргыла дейт. Анан деген келиндер деген ал жерде иштебейт, айылдагыларчы. Анан биз каяка барып тапшырыш керек? Биздин келиндер мисалы үчүн ошону айтсаңыздарчы, пожалуйста. Мен деген бүгүн деген барып ошол анализдердин баарын билип Акбар лабораторияга барсам, ал анализ деген 3150 сом төлөйт экен. Турат экен ал анализ. Аны ким тапшы, аны ким төлөш керек анализдин акчасын? Рахмат сурооңузга. Анан бул жерде Жашаган жеринде, потом эмеде. Эми жашаган жериндеги мамлекеттик лабораториянын мүмкүнчүлүгү жок. Бул кайрылуучу айтып кеткен. Анан ушул анализдерди Бишкек шаарынын улуттук эне жана бала коргоо борборунан тапшырса болот. Анан башка бизде төрөт үйлөрдүн лабораториясынан тапшырса болот. Эң негизгиси булар ошол жергиликтүү үй бүлөлүк медицина борборунун же үй бүлөлүк дарыгеринин жолдомосу болуш керек. Ошол жолдомону алып келип, анан булар жанагы кепилдик, мамлекеттик кепилдик программа негизинде бекер анализдерди тапшыра алышат. Анан эми бул экспресс лабораторияга жиберип атканы бул частный лаборатория. Бул лабораторияга анализди тапшыргандан баш тартканга алардын толугу менен укугу бар. Ошол эле жетекчисине кирип, эмнеге бизде ушул мамлекеттик лабораторияга жибербей, частный ошо жеке менчик лабораторияга жиберип атат деген маселени көтөрсө болот. Анан ушул маселе чечилбесе, пожалуйста, ушул министрликке кайрылсын. Биз анан мындай
иш жүзүндө анан в рабочем порядке чечип бергенге аракет кылабыз. Ең жақсы. Жаңағы суроонун аягына чыгып коелу. Жана сөздүн башында сиз айттыңыз, республика боюнча 400дөй мамлекеттик лабораториялар бар. 400-ге жакын. Ошол 400 лабораториянын ичинен бир алдыңкы деп эсептелген жана улуттук борбордун лабораториясында жана гепатит С-нын анализин талдап чыгара албагандан кийин анда 400-дүн бир 380-390 ушундай бир жанагындай талдоолор жасай албайт болуш керек да. Анан кийин ушундай татаал талдоолорго жөндөмдүү лабораториялар кайсы жерлерде бар? Учурда бул республикалык жугуштуу оорулар клиникасында элдер муну инфекционный больница деп коет. Ошонун лабораториясы азыр ушул жабдуулар менен жабдырылган. Андай эле дагы ошол эле анализди улуттук кардиология жана терапия борборунда жасалат. Ошолордун лабораториясы ушул кезде жакшы жабдууланып, анан ушул анализдер жасайт. Ошондой эле бул жанагы санэпистанция деп коебуз, мурункуйча департамент профилактики заболеваний, ошолордун лабораториясы дагы ушул анализдер жасап берет. Бирок бул анализдер ушул жанагы гепатит С-га жасай турган анализ негизи реактивтери өтө кымбат болот. Ошон үчүн жанагы изилдөөнүн баасы жогору болуп аткандагы ошондон. Анан эми ушул реактивдер кымбат болгондуктан негизи эле ушул бизде Кыргызстанда эмес, башка өлкөлөрдө деле бул кымбат болуп чыгат да. Анан жана Замира Токтосун айтып кетпеди, жана жаңы бизде буюрса аппараттар алынат. 7 областтар жабдууланып. Азыр тендер өткөрүлүп, азыр ошол лаборанттарды окутуу, ошол жаңы жабдуулар менен иштегенге окуу эмеси иш-чаралары жүрүп атат. Жабдуулар алынды уже. Тендер өтүп, былтыр өтүп, жабдуулар алынган. Министрликтен ошо тиешелүү ушул башкармалыкты башка адиси катарында сизге бир суроодо оорунун башынан баштап иликтейт да, башынан баштап изилдейт да. Анан кийин оорунун ортосундагы, аягындагы жанагы жабдуулар, мыкты жабдуулар өтө зарыл. Бирок ошо оорунун башындагы аныктаманы тактай турган жабдууларга биз кечигип аракет кылып аткан жокпузбу, кечигип калган жокпузбу? Эми мен ал жагынан сиз менен макул эмесмин. Анткени ал жабдуулар эч качан кечигип келди деп айта албайбыз. Эми мүмкүнчүлүккө жараша мына азыр могу жаңы бизде улуттук программа 2030-жылга чейин алынмады. Ошол жерде ушул лабораториялык кызмат бир ушул көп саламаттык сактоо тармагынын бир приоритеттеринин бири да. Ушул азыр аябай чоң көңүл буруп, ушул эми ошондой болду, бирок мен ойлойм кеч болсо дагы биз ошол ишти баштадык. Алсак да, мисалы, кечине кеч баштап аткан болсо. Мойнубузга алабыз, бирок ошол жагынан азыр жакшы иш-чаралар алып баратат. Ошон үчүн жанагы элдин арасындагы бизден жанагы акысыз медицина бизнеске айланып кетти деген пикир пайда болуп атат да. Медицина саламаттык сактоону бизнеске айландырып алышты деген. Мындай деген да бир элдин арасында ушундай пикир жүргөн жери бар да, муну эми жашырып болбойт. Ошол жанагы айтылып аткан 60га жакын лабораториялардын баарын тең эле өздөрүнүн жабдуулары жок. Алар жанагынча асмандын башындагы акчага 2,5–3,5 миң сомго чейинки акчага анализдин баягы материалдарын алып, баары бир эле ошонун тиянактын жыйынтыгын мамлекеттик лабораторияларга алып барып чыгарышат экен деген эл арасында сөз бар да. Биз мондай мен андай маалымат менен ошон үчүн элдин арасында ошондой сөздүн жүрбөш үчүн ошонун канчалык чындыгы бар? Болушу мүмкүн. Жооп бере албайм азыр. Мен андай маалымат менде жок. Балким бирөөлөр эметсе бардыр. Бирок ошону кандай десем, доказать этип кыргызча. Далилдей алабы, кандай, ким аны көрүптүр, алып барганын, жасаганын, ким аны көрүптүр. Телефон чалып бар экен. Хорошо. Кабыл алып коелу. Саламатсызбы? Сиз түзүү эфирдесиз. Мен министрликтен кызматкерге суроо берет экем. Мисалы, бир үйдөн бир эле суу гепатити чыкпай, бир экөө чыгып аткан учурларда болот да.
Анан баарын ошо частный клиникалар эме лабораторияларга тапшырганга мүмкүнчүлүк жок. 3000 кичинекей баланын анализи эле 2200 болуп атат. Андан сырткары баардык үй-бүлө мүчөлөрү текшерилиш керек болуп атат. Баарын тапшырганда акча деген бир 10-15 миң 20 миң тегерегинде болуп кетип атат. Ошон үчүн мындай уступкага барып өкмөттүн лабораторияларын так айтып бере аласыздарбы? Аяка направлениени кандай алсак болот? Мисалы андай направлениени бербейбиз деп атышат. Тиги клиникага барсак, поликлиникаларга барсак, үй-бүлөлүк медициналык эмеге барсак. Жана көрсөтүүнүн астында мен айткан суроо өзү берип атат окшойт. Эми биринчиден мен мындай деп айткым келет. Ар бир ушул лабораториялык изилдөөгө өткөнгө өзүнүн көрсөтмөсү болот. Эгер үй-бүлөдө бирөө ооруп калса, аны 100% үй-бүлөсүн текшерип чыгыш керек деген көрсөтмө жок. Муну деген врачтарга көрүнүп, өзүнүн мындай ошол боору ооруп атканга бир кандай бир арыздар болсо, көздөрү саргарып калса, тамак ичкенде жүрөгү айланып, бир кандай бир жалоптары болсо, ошондо гана ошол жаранды ошол анализге жибериш керек. Бул биринчиден да, жанагы бир үй-бүлөдө монча кишини деп атпай, анын өзүнүн көрсөтмөсү болот. Экинчиден, бул анализ жана жогоруда айтып кеттим, азыркы учурда бекер жасалбайт. Бул биз үчүн, биздин министрлик үчүн негизи эле мындай өкүнүчтүү болуп атат. Бирок биз мунун үстүндө иштеп атабыз. Жана айтылган биздин жабдуулар, жаңы лабораториялык жабдуулар иштеп баштаганда, буюрса бул анализдердин баасы түшөт деген мындай үмүт менен азыр иш алып барып атабыз. Анан бул мындай дагы болуп атпайбы? Могу биздин реактивдер дагы тендер өткөргөндө бир мекеменин мүмкүнчүлүгүнө жараша болот да. Эгер ошол мекеме өзүнүн каражатына мындай ылайыктап туруп анан тендерге берсе, ошол акчага баягы тендерге эч ким поставщики ошол реактивов чыкпай атат да. Ошондо бул дагы бир көйгөйдүн бири болуп атат да. Эгер ошолор бизде бир жакшы конкуренция болуп, анан ошолор мындай бир конкурска катышып неме кылса, ал баасы түшмөк. А бизде мындай монополия болуп калганда, 1-2 фирма алып келет, анан алар эле ушул биздин рынокты мындай басып алганда, ошон бул дагы бир проблема болуп атат. Анан азыр эми биз жана анализаторлор менен жабдуу кылып, анан спрос көбөйүп, mana ошо реактивдерге азыр бүт жанагы айтып кеткен мекемелер тендерге бере баштаса, канча көп алсаң, ошончо баасы түшөт. Анан ошолордун негизинде азыр биз ошо ойлоп атабыз. Азыр дагы бизде бир жумушчу топ ушул именно эмелердин лабораториялык изилдөөлөрдүн бааларын кайра карап чыгуу боюнча дагы иштеп атат. Аны антимонопольный комитет менен согласовать этип, анан кийин ошолордун баарын эсептеп, анан кийин ишке ашырабыз буюрса. Мына жогоруда айтышты, направлениени мамлекеттик лабораторияларга жолдомону кандай алсак болот? Өзүбүз жашаган жердеги поликлиникага айрылсак эле, биз мамлекеттик лабораториядан өтүшүбүз керек. Балан жерде бар экен. Жазып бериңиз десе эле жазып беришет албетте, албетте. Үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунан же ошо үй-бүлөлүк дарыгеринин ошо көрсөтмөсү болсо, ошол жолдомону алып, өз каалоосу менен эгер ал тиги дарыгери көрсөтмөң жок десе дагы, мен ушуну барып тапшыргым келип атат, жазып бергиле десе, ар бир дарыгер жазып бериш керек. Ал ошол эле бейтаптын же жарандын укугу. Мына сиздер, мен башында да белгилеп айттым, мисалы балдарды дарылоонун флагманысыңар республикада. Азыр сиздердин деңгээлиге, сиздердин бийиктикке жеткен башка балдарды дарылоо мекемелери республикабызда жок болуш керек, мен билгенден. Анан ошол сиздердин лаборатория акыркы жолу качан жаңырды? Акыркы жолу бир былтыр жаңырдык, ошо программа боюнча, могу айтпадымбы, ден соолук боюнча, ошо эне баланы коргоо деген бир программа болду. Ошо программа менен бүт айтпадымбы, 7 областтык объединенный больницалар жабдууланды. 2 перинатальный центр, анан биз полностью жабдууландык. Эми азыр окутуу жүрүп атат. Полностью лаборанттар, врачтар окутуп, жанакы система менеджменти качество, сапатты көтөрүүчү
изилдөөнү көтөрүүчү окуулар болуп атат азыр. Ошонун баарын бүтүрсөк, баарын эметсек, мен ойлойм, анан дагы азыр дагы бир программа боюнча бүт ЦСМдер кошулуп, ошолорго да жабдуулануу болгон атат, Кудай буйрса. Мен ошону кошумчалап кетейин дедим эле. Азыр жана жаңы улуттук программа 19-30 жылдарга чейин айтып кетпедим. Ошонун негизинде жана биздин саламаттык сактоо тармагындагы донорлор ошол жагынан, ошол лаборатория жагына көңүл буруп, бизге азыр ошол жанагы кымбат баалуу заманбап жабдууларды алып бергенге каражат бөлүп берди. Азыр ошол үй бүлөлүк медицина борборлорду дагы жабдуулагантабыз. Анан азыр ушу биздин алдыңкы лаборант адистерибиз ошол райондо мындай эме лаборанттарды окутуп, ошол аппаратка иштегенди үйрөтүп, ошол анализдерди жасаганга кандай мындай ошо сапатын, эң биринчи ошо талап сапат ошол экени туура алып барганга окутууларды окутуп атат. Бир кечте мындан бир 2-3 жыл мурда, жаңылбасам, ошол жанагы көк чайдын анализин, кадимки Заранын анализинде чыгарып берген лабораториялар жөнүндө бир аңыз кептер жүрүп, массалык маалымат каражаттарында катуу сөз болду эле да. Бул чынымен эле биздин лабораториялар ошончолук Зараны жөнөкөй чайдан ажырата албагандай чабалбы? Же бул жерде да бир ушул иликтөөнүн өзүнчө бир өзгөчөлүгү жатат? Мен ошону эмнеге баштап, эмнеге кылган, кандай десем, дагы эле эмедемин, мага суроо болуп атат да, эмнеге текшерилди, эмнеге лабораторияга ошончолук недоверие болду. Эгерде ошончолук текшерискиси келсе, мен жана эле айтып кетпедимби, бир контрольный материалдар бар. Кандыкы бар, Зараныкы бар, Заңдыкы бар, любой эле ИФА, ПЦРдин контрольный материалы бар. Ошону любой специалистке келип, моундай текшерген табыз, моундай кылган табыз. Аны кандай десем, бир чара көрүш керек да, мындай типа указания, типа эме, анан лаборатория айтпай эле текшериш керек. Ал называется внешний контроль качества. И ошондо таратып, например, 10-го таратабы, 20-га таратып, ошондо бир эме чыкса, ошондо бир показания менен чыкпаса, ошондо иштебейт, лаборатория туура начар иштейт деген ошондо чыгарса болот эле. А бир чай менен, чайдын деле ичинде заттар бар, чайдын деле ичинде микроэлементтер бар, любой эле суу болобу, эмне болот, микроэлементтер чыгат. Любой кандай десем, биологический материал любой эмеде чыгат. Ошон үчүн ал текшерген туура эмес деп ойлойм да. Эң башынан эле мен ошентип ойлогом. Анан мындай суроо берип калдыңыз, туура текшериш керек, текшерсе туура текшериш керек. Азыр режиссердун пультуна мындай суроо келиптир. Банецкийдин лабораториялары кимдерге таандык? Билбейм. Аны биз айта албайбыз. Аны билбейсиздерби? Анан кийин ушул суроого улап эле мындай жооп берсем да, мисалы ошол жанагы жеке менчик лабораториялардагы ошолордогу жүргүзүлүп аткан иштерге сиздер тараптан көзөмөл кайсы багыттарда, кайсы жерден башталып, кайсы жерден бүтөт? Анан ошол жеке менчик лабораторияларда көрсөтүлгөн кызматтын баасын аныктоодо, тууралыгын чектеп тактоодо сиздер кийлигише аласыздарбы? Бул азыр айдан жакшы суроолор болду. Анткени биздин саламаттык сактоо министрлиги биздин ушу кандай десем, мындай биздин ишибиз бул жеке менчик лаборатория лицензия алып кеткени менен ошол жерден биздин какое-то влияние ошол частный секторго токтойт да. Биз ал частный лабораторияны кайсы маалда текшере алабыз? Биздин ошол мыйзамдын негизинде качан гана ошол лабораторияга арыз түшсө. Азыр бизде жанагы предпринимательский жана закон о предпринимателях боюнча биз өзүбүз эле барып, өз каалабыз менен барып текшергенге эмебиз, биздин укугубуз жок. Биз лицензия бере алабыз. Лицензияны биздин атайын коюлган талап бар. Ошол талаптын баарын негизинде лицензия ала алат. Андан кийин кандай иштеп атат, ал эмне кылып атат, ошолордун баарына биз
кандай десем өкүнүчтүү кийлгише албайбыз. Мына былтыртан бери дагы бул предпринимательский деятельностька дагы мораторий киргизип койду. 2 жыл ошол частный предпринимательствого эч кандай эме кандай десем киргизилбесин депчи. Биз саламаттык сактоо министрлиги текшергенге укугубуз жок. Эгер текшеребиз, качан арыз түшсө, элден арыз түшсө, только ошол случайда мы имеем право проверить. Демек, жекеменчик поликлиникаларга, медициналык борборлорго деле ушундай экен да? Ооба. Бүт жекеменчиктерге. Ишкердүүлүктү мына ошол жанагы биз айтып аткан элдин жанагы кыңырылып айтып жүргөн сөзү саламаттыкты бизнеске айландырып баратышат деген нерседен чыгып атат да. Ишкердүүлүктү биринчи катарга алып чыгып, ал эми адамдын өмүрүнүн коопсуздугу, адамдын саламаттыгы, анан кийин анын канчалык мүмкүнчүлүгү бар экендиги экинчи катарда калып атканы ушул жерден дагы бир өкүнүчтүү да. Мисалы, ишкердиктин ар кандай түрлөрү болот да. Сиз жана сөздүн башында айттыңыз, реактивдер кымбат. Эгерде биздин лабораторияга алып келсе деле, реактивдер биздин чыгарган иштин баасы деле ошого жетет. Демек, сиздер жана алып келген жаңы жабдуу менен деле ошол жана Банецкийде, Евролаб сыяктуу лабораторияларда деле баада Жок, биздин баа, конечно, ага жетпейт, бирок арзаныраак болот, потому что биздики эме отпай мамлекеттик, биз, допустим, эме төлөнбөйт биздики за аренду, за эме биз мамлекеттик болгон үчүн 1000ге жетсе, 2,5 болбойт, где-то вот 1000 ичинде болот. Ошондо кандай десем, финансы кандай эсептеп берсе биздин бухгалтерия, ошону менен анда муну эме эсептеп чыгыш керек, кандай эме болот баасы. Бирок кымбат. Негизи бул анализи, негизи эле бул Кыргызстанда эмес, негизи эле биздин коңшу өлкөлөрдө деле ошолордо бул негизи бул кымбат анализдерлердин бирине кирет. Биз бир эле жанагы анализ жөнүндө айтып атабыз да, ал эми андай анализдер көп да. Ошолордун баарын анан сиз башында тааныштырганда жанагы дары-дармек саясаты башкармалыгынын башкачысы деген улам. Мындай да бир суроо режиссердук пультка түшүп атат. Эмне үчүн биздин эң кымбат деген зарыл деген дарылар 100 болбосо да 10 эселеп кымбат болуп биздин колубузга тиет деп айтып атат да. Бул дары-дармектин баасы бүгүн ошол бир негизги көйгөйлөрдүн дагы бири. Анткени бизде мамлекетибизде бул дагы өкүнүчтүү көрүнүч. Бүт негизи фармацевтический кандай десем, деятельность бүт ушуна жеке менчикке өтүп кеткен. Ошол бизге Кыргызстанга дары-дармек алып келип аткан компания, фирмалардын баары жеке менчик. Анан булар бизде жанагы ушул баасын регулировать эткен боюнча бизде азыр долбоор жаңы эле иштелип чыгып, азыр министрлик арасында долбоорунда жүрөт. Эгер ушул биздин мыйзам азыр кол коюлуп ишке ашып кетсе, анда ушул биздин дары-дармектин бааларынын баары түшөт буюрса. Шуну өзүнчө кенен да айтат экенбиз, азыр бир суроо бар экен, кабыл алып коелу. Саламатсызбы, сиз түз эфирдесиз. Өзүңүздү тааныштырып, сурооңузду бере берсеңиз. Жаңы эле бериңиздерди, мен жаңы эле Кулчачада угуп калдым да, бирок абдан жакшы суроо болуп атыптыр. Мына жерде жазылып турат, мамлекеттик лабораториялар каякта деп. Ушул суроону мен да берейин дедим эле да. Өзүм тааныштырып кетейинчи, Бишкек шаарынан Шерипбаев Курташев Сулайманович. Мамлекеттик лабораториялар ар бир саламаттык сактоо уюмунда бар. Үй бүлөлүк дарыгерлер борборунда, биздин ооруканаларда, анан жанагы улуттук илимий изилдөө институттарынын баарында ушунун баары мамлекеттик лаборатория болуп эсептелинет. Эмне үчүн бул кишинин суроосунун артында да, каякта дегендин сөздүн артында эмне үчүн врачтар чүй дегенде эле ошол жеке менчик лабораторияларга
шилтеме жазышат деген нерсени айтып атышат да. Ушуну кантип бир мисалы айласы түгөнгөндө ошол жака жазгандай кылып бир жазасак болот деген нерсени айтып атат окшойт телевизор. Эми мен бул суроонун дагы как бы мындай кошумчалап мындай айтып кетейин. Эң негизги бул биздин жарандарды мен эмеге чакырат элем да, жанагы ар бир ушул биздин саламаттык сактоо уюмдарда кире беришинде мамлекеттик кепилдик программа деген илинип турат. Ошол жерде кайсыл анализдерди акысыз, кайсыларды 50% арзандатуу менен тапшыра алат, ошонун баары жазылат. Эгер ошол эркин бир сыйра окуп, анан ошолорду неме кылып алып барып, анан ошол дарыгер эгерде ошол мамлекеттик лабораторияда жаза ала турган анализ ошол лабораторияда жаза алып атса дагы болбой частный лабораторияга жиберсе, анда ошол фактыларды ошол жетекчилигине айтыш керек. Коркпош керек, аны жетекчилигин маалымат кылып катары эме кылыш керек. Бизге же арыз кылып жазыш керек. Конкретно факты менен эме кылса, биз анда ошондойлорго чара көрө алабыз. Бүт кайсыл анализ, кайсылардын баары ошол жерде программада жазылып турат. Жанагы дары-дармек боюнча мыйзам кабыл алынса деп бир жакшы сүйүнчүгө айтып атасыз. Бул элдин маңдайын жара турган окуя ушу кайсы мыйзамдын кабыл алынышы кайсы деңгээлде, ошол мыйзамда эмнелер каралган? Бул жерде аябай көп маселелер каралган ушул дары-дармек тармагынан. Анан эми азыр бүгүнкү эң көйгөйлүү эле бул баасы болуп атпайбы? Анан ошол цена регулирования же жана ошо баасын регуляция боюнча анан мен эми бул жерден мындай сунуш кылат элем. Бизде атайын ушул маселе боюнча алып барган атайын адисибиз бар. Эгер мындай толук маалымат ала турган болсок, анда ошол адис менен чогуу биз кенен кесир бир айтып бере алат элек. Бирок эң негизгиси азыр буюрса ошол долбоор өтүп, азыр мына эмеде макулдашууда өтүп кетсе, буюрса анда дарынын баалары түшөт. Сиздерде мисалы күнүгө болжол менен дайым ошол жерде иштеп лабораториянын башчысы болуп аткандан кийин күнүгө болжол менен канча анализ чыгарасыздар? Ошонун канчасы татаал, канчасы орто, канчасы жеңил анализдер болот? Жеңил деген кайсылар? Жеңил деген баасы айтасызбы же эмнеси? Сиздер үчүн баа жагынан деле мамлекеттик болгондон кийин баягы жабдуулар аралашкан баягы иштердин баарына төлөнүп калбадыбы? Мамлекеттик болгондон кийин анын баасы эмес, баягы иштин татаалдыгы жөнүндө сөз болсун. Стационар болгон үчүн бүт жаткан балдар бесплатно кылынат, төлөбөйт. Бүт если по программе госгарантии жатканына төлөсө 1000 канча сом төлөйт. Калганы бүт анализдери, эметкендери бүт бесплатно жасалат. Мындай направление менен келип жолдомо менен келгендер 5 жаштагы чейин балдар төлөбөйт. Калган балдар жолдомо менен келсе, по программе госгарантии канча балар болсо, прескуранты боюнча ошончо төлөп анан жасап беребиз. Элдин арасында ушундай кеп, бул эми азыр телефон менен берилбеген менен ар бир бурчта айтылып жүргөн нерсе да, бизге келип аткан дарылардын сапаты түп тукасынан такыр алыс. Ошол дарылардын өзү эмес, жасалма ошо окшоштурулган дарылар келет деп бир кооптуу кептер, кейиштүү кептер айтылат да. Ушулардын канчалык чындыгы бар? Ошол дарылардын түп нускасына жакын экенин же ошол дары экенин аныктоого сиздерде мүмкүнчүлүк бар чыгар? Бул ушул дары-дармектердин сапатын текшериш үчүн атайын лаборатория болуш керек. Бизде учурда Кыргызстанда андай лабораториябыз жок. Бирок бизде ал келечекте ал планда турат. Ошондой лаборатория салып, ошол ар бир биз Кыргызстанга кирген дары-дармектин сапатын изилдөө боюнча. Азыр мына биздин азыр канча бир катар долбоор кирип атат деп атпайсызбы? Ошолор ишке ашып иштеп кетсе, ушул лаборатория дагы лабораторияны салып, анан дарылардын сапатын изилдөгөнгө мүмкүнчүлүк пайда болот. Сиздерде лицензияларды берүүсүз айтпадыңызбы? Бизден лицензия алып кеткенден кийин алар менен алакабыз токтойт, качангыда башка бирөөлөр дооматын артып, барыз жазмайынча деп айттыңыздар да. Демек, сиздерге тапшырган ушунчалык лицензия алып, ишенимдүү анан байкоодон сыртка чыгарып коюп жаткандан кийин
лицензия берүү абдан тыкыр текшерилген, абдан кылдат иш-чара болуш керек. Албетте. Эмнелерине көңүл бөлүнөт, кандай иштерди аткарасыз? Ал лицензия берүү боюнча бизде өзүнчө бөлүм бар. Ал жерде ошол лицензия берүү боюнча атайын комиссия бар. Ошол ар бир жеке менчик клиника болобу, жеке менчик лаборатория болобу, же жөн эле жеке менчик кабинет болобу, ар биринин талабы бар. Бул жанагы инфекционный контроль боюнча, жанагы ошол эле клиника же лабораториянын площадьтер боюнча бизде атайын санпин код, ошонун негизинде атайын талаптар коюлган. Анан кайсы бир ишмер ушундай бир жеке менчик бирдеме ачам десе, ошого ылайык кылып бүт документтерин тапшырыш керек. Анан кандай бир ошол комиссия мүчөлөрүнүн суроолору болуп калса, Телефон бар экен, юлдук телефондон чалып атыптыр, кетип калбасын уруп коелу. Сөздөн анан аягын улантасыз. Саламатсызбы, сизди угуп атабыз. Сиз эфирдесиз. Саламатсыздарбы? Саламатчылык. Мен тет мамлекеттик лабораториялар каякта деген боюнча тиги эки кыска суроо бергим келип атат. Жана сөздүн башында айтылды, жанагы мамлекеттик лабораториялар тууралуу, частный лабораториялар тууралуу. Мен айтайын дегеним, жана борбордун эле так ортосуна частныйга тияк бияка чуркатпай эле, бесплат менен деле жанагындай кымбат анализдерди деле орто бага кылып эле ошо борбор шартын эле бир немесин здание кылып, жакшы мыкты лаборанттарды бир жерге чогултуп эле тиги көрүнгөн улицаларга тиги эме адрестер боюнча чуркатпай эле ошол жерден эле кабыл алса болбойбу? Бул биринчи вопрос. Экинчи вопрос, тиги айтып атышат, жанагы биз лицензия беребиз частныйларга деп атат. Частныйларга андан кийин биз лицензия берип атат да, анан кийин аларды текшергенге укугубуз жок деп атат. А текшергенге укугубуз жок болсо зачем анда бизге? Алар биз үчүн бизден кымбат берип атабыз, ошону кээ бир врачтар деле диагнозду жакшы кое албай атышат. Суроолор түшүнүктүү болду го да. Бири-бири улаган эле суроолор. Эми жанагы борборго бир лаборатория салып койгон боюнча бизде эме муну оптимизация, бул лабораториялык кызматтын оптимизация иштери азыр жүрүп атат. Ошо бизде эле ушул Бишкек шаарына же бир чоң централизованный бир лаборатория куруп коюп, бириккен ушундай бир чоң лаборатория салып коюп, анан ошо Бишкек шаарына ошол ар бир саламаттык сактоо мекемесине бир жанагы кан алуучу же ошол жана анализ алуучу пункттарды жасап коюп, анан ошону ушу бир лабораторияга жеткизип, анан результаттарын ошол жана электронный почта аркылуу же бир кандай эме менен алган боюнча бул оптимизация ушул боюнча иштер жүрүп атат. Азыр жана экономикалык натыйжасы ошолордун баары эсептелинип атат. Бизде бул лабораториялык кызматтын оптималдаштыруу боюнча бир канча бир 2-3 мындай кайнасем варианттар бар. Бул или ушул Бишкек шаарына бир чоң лаборатория центральный или борбордоштурулган, же 4 бизде район бар. Ошол 4 райондун ичине ошо 4 лаборатория чоң. Анан ошол 4 лабораторияны заманбап жабдуулар менен жабдып, анан баягы жарандар өзлөрүнүн үй бүлөлүк дарыгерлер медициналык борборунан только анализ тапшырат. Анализдери болсо атайын эме машиналар менен ошол борбордоштурулган лабораторияга жеткирилип турат. Бирок азыр бул биздин планда бул мындай опыт бизде Ысык Көл областында болду. Автономия проектисинин жардамы менен азыр Көлдө 3 райондо, Түптө, Тоңдо, Жети Өгүздө ушул лабораториялар жанагы Ысык Көл облустук больницага борборлоштурулду. Учурда жанагы лабораторная информационная система деп коет. Бул жанагы электрондук түрдө анализдердин результаты ошол кайра мекемелерге келе турган жагы. Ар бир ошол райондордо атайын пункт забора деп коебуз, или анализ ала турган пункттар бар. Аякта атайын мурун иштеп жүргөн лаборанттар анализдерин алат. Ал жерден машина келип алып кетет, аны ошол облустук больницага жеткизет. Азыр ошол боюнча биздин эмелер, адистер ушул экономикалык натыйжасы боюнча
эсептеп атышат да. Бул кандай ушундай бир эле лабораторияга эме кылып койсок, ошону канча баягы жасап аткан мекемеге канча пайдасы бар, а берки анализге жиберип аткан үй бүлөлүк жана медицина борборлор ошол централдаштырылган лабораторияга карыз болуп калбайбы, же ошол өзүнүн ошол каражатын менен жаба алабы деген жагын ошону жасап атышат. Бирок пилот түрүндө бул система өзүн мындай аныктады. Анан азыр жакшы биздин финансисттер эсептеп ошол жагын эме кылсак, буну азыр Бишкек шаарына дагы бир пилот кылып дагы иштетип көрөбүз. Анткени өзүңөр билгендей Бишкек шаарында эл көбүрөөк, анан биздики да кичине шаардайм условиялар немелер башкача да. Анан ошону дагы бир пилот кылып иштеп көрөлү деп атабыз. Сизге лабораториянын башчысы лаборант катары да ушу сиздердин шартыңыздарда, сиздердин жабдуу менен тигил болоорунун анализдерин чаташтырып алуу коркунучу канчалык? Бири-бирине окшоштуруп, туура эмес чыгарып алуу? Жок, азыр жаңы эме боюнча бизде вакутейнер деген бар. Вакутейнер ар бир больной бир өзүнүн канын только бир эле эмеге алынат. Анын ичинде штрих-код бар. Ал код только сизге, допустим, сиз тапшырсаңыз, сиздики Нургүл тапшырган документке ар бир адамдын өзүнүн эмеси болот, номери, аты жөнү, ал полностью эме киргизилет. Азыр дагы вот ким айтып кетпеди, лист деп, лабораторная информационная служба. Анын ичине ал менин фамилиям кирет, бүт ал фамилия ошо номер менен, фамилия менен башка эме менен чаташтырбайт. Азыр сиз таандык кишилерди чаташтырып алуу жөнүндө орунун чаташтырып анализ чыгаруу мүмкүнчүлүгү бар? Мүмкүнчүлүк кандай жок. Такыр эле кандай десем, же кан алмашылып кетип, уже отделениядан келгенде, уже тияктан это преаналитика деп коет. Или же медсестра алып келатып, бирок кандайга аракет кылып атасыз болбогонго. Бирок болушу мүмкүн. Чоң рахмат. Келип бизге бөлүнгөн убакыт аягына чыгып калды. Элдин көкөйүндөгү бир топ маселелерге, бир топ суроолорго жооп бердиңиздер окшойт. Ошондо дагы толгон токой бул ушул маселелердин тегеретесинде элдин көкөйүндө көп кептери бар экенин көңүлгө алып, мындан кийин ушул тармакта, ушул багытта иштерди жакшыртууга аракет кыларыңыздарга биз чын көңүлдөн ишенебиз. Биз сиздерди колдойбуз. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер учур маселеси көрсөтүүсүнүн кезектеги дагы бир чыгарылышын көрдүңүздөр. Кайрадан ушундай эфирдеги маекте жолугушканча сак саламатта болуңуздар. Баарыңыздарга бакубатчылык тилейбиз.